улуттуу иш-чаралардан болуп калды. 2017 жылга салыштырмалуу социалдык курулуштар көп курулуп жатканын өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев билдирди. Ал эми билим берүү тармагында облустагы райондордо электрондоштуруу жумуштары ийгиликтүү жүргөн. Ошондой эле компьютер менен камсыздоо, материалдык техникалык база менен камсыздоо жакшы жолго коюлган. Бирок республикалык олимпиаданын жыйынтыгы боюнча Ош облусу командалык эсепте артта экени айтылды. Бирок ошо олимпиадаларда көрсөткүчтөр мындай төмөн болуп атат. Урматтуу билим берүү тармагынын өкүлдөрү, мына мектеп жетекчилери да турасыздар. Ушу балдарды билим алууга шыктандырышыбыз керек болуп атат. Ушул жака көңүл бурушубуз керек. Эмне үчүн дегенде мына азыр айтып кеттим, мына 9 мектеп жылда мына жеке ишкерлерден да жардам болуп атат. Жанагындай санар иптештирүү багытында компьютерлер алып берилип атат. Мектептер жаңырып атат, бирок ошо билим берүүнүн сапаты жаңырбай атат да. Өкүнүчтүүсү ошо болуп атат. Сондуктан сиздерди көңүлүңүздөрдү бурушуңуздарды чакырам. Нужно было синим цветом нужно написать. Ош облусунда 2019-жылы аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүүнүн алкагында мекеме ишканалар жабдуу менен камсыз болуу сыяктуу санариптештирүүнүн алгачкы этабы жүргүзүлдү. Быйылкы жылы санариптештирүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Көңүлүбүздү өтө ушул багытка бурабыз. Санариптештирүүгө, эмне үчүн дегенде санариптештирүүнүн жыйынтыгында биз калкка кызмат көрсөтүүнү, калкты тейлөөнү, коррупциялык көрүнүштөрдү жокко чыгарууну, ошондой эле жалпы элибиздин мындай жашоо турмушун жакшыртууга бир чоң өбөлгө шарт түзүлөт ушу санариптештирүүнүн жыйынтыгында деген. Жыйынтыгы дегенде бул процесс токтоп калбайт. Бул күндөн күнгө өнүп, өсүп, алдыга жылай берчү процесс. Санариптештирүү боюнча жумуштар бардык тармактарда жүргүзүлүүдө. Учурда салык, укук коргоо органдары жана бажы тармагында иштер өзгөчө активдүү. Буга ЭЭПке мүчө өлкөлөр менен соода жүгүртүү багытында мүчүлүштүктөр пайда болгону себеп. Ал көйгөйлөр да санариптештирүү аркылуу чечилет. Бүгүнкү күндө ушул чек ара аймактарда дагы биз тийиштүү сервистик пункттарды салып, ушул бүт өткөн, чыккан, кирген товарларды мындай электрондук форматка киргизүү ыкмаларын бүтүрүп калдык. Мына азыр тесттик режимде иштеп жатат. Мен ойлойм, бир ай, 2 ай ушул тесттик режимде иштесек, калган мезгилде биз мындай штаттык режимге өтөт деп ишенем. Бул бизге, мына мен өзүм сөзүмдө белгилеп кеткендей, биздин мамлекеттик бюджетке бир топ кошумча кирешелерди камсыз кылды да. Ош облусунун жыл жыйынтыгын чыгарган кеңешмеде 2020-жыл аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жаатындагы иштер улантылар айтылып, бардык тармактын жетекчилерине балдарды колдоо ишин системалуу жүргүзүү тууралуу тапшырмалар берилди. Мындан сырткары былтыркы жылдын жыйынтыгы боюнча ийгиликтерди көрсөткөн жетекчи, кызматкерлер жана мекемелер сыйланды. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош.